10 жылдан бери оппозицияда келе жатасыз да. Ана кандай ойлойсуз, бүгүнкү бийликке мындай реалдуу боло турган оппозиция барбы? Эгер бар болсо, алардын сиз башын бириктирүүгө даяр белеңиз, бириктире аласызбы? 2010 жылдан бери эмес, мен негизи туулгандан бери эле оппозиция, кээде өзүм оппозициядан. 2009 жылы мына конституцияга каршы келген кыймыл аракеттердин натыйжасында баягы царини түзгөндө, туура эмес иш аракеттер жүрүп кеткенде, мен ошондо протест катарында өз арызым менен кабинетимден жумушту таштап отставкага кеткен кишимин. Быйыл мен отставкага кеткениме 12-жыл кетет. Бүгүнкү күнгө чейин менден сурай берет. Эмнеге ушундай кылбай атасыңар, эмнеге андай кылбай атасыңар? Мен 12 жылдан бери жумушсуз жүргөнүмдү көбү билбейт. Билбейт көбү. Суроону бере берет, айта берет, биз жерлерге барып калсам. Анан келиңиз экөөбүз чогуу ошону өзгөртөбүз десем, силер өзгөртөсүңөр да. Кантип силер жогору жакта отурасыңар? Мен отурбаганыма 12-жыл кетип баратат. Бирок билбейт экен, себеп ар бир өлкөдөгү каттуу иш аракеттер боюнча өзүңдүн пикириңди айтып жүрсөң эле эл карап отуруп, ошол бир жерде отурат экен деп ойлой берет экен да. Тескерисинче жанагы чычканга окшоп кымыйып, астында жатып алып, бүт данды жеп, тешип. Ошолорду эч ким билбейт экен да. Вице-премьериң ким, министриң ким, депутаттарың ким, түк тааныбайт, билбейт. Алар менен чатагы дагы иши да жок экен да. Көзгө көрүнүп эле турган болсоң, сиздин сурооңузга бир тараптуу жооп бериш өтө кыйын. Ага жоопту түшүнүш үчүн коом бир аз өзгөрүү керек. Бүгүнкү күндө ким жакшы болуп калды, бирдеме жасап берет. 2 сааттык, 3 сааттык. Биз ушуну жасайбыз деп убада берип койсо, ошого ишенип калат дагы. Эртеси күнү кыйкыра берет. Убадасын аткарбайт деп. Биз бүтүн Кыргызстан алардан айырмаланып, эч качан убада бербейбиз. Биздин убадабыз бирөө гана. Мамлекетти кайрадан калыбына келтирүү, аябагандай күчтүү тартипти орнотуу, кайрадан социалдык коргоо саясатын союздун мезгилине, деңгээлине жеткирүү. Ага көп акылдын кереги жок. Бирок бийликке оппозиция барбы азыр? Бийликке оппозициямын деп айтуунун өзү туура эмес болуп калса керек. Жашоого өзү оппозиция болуш керек адам. Мен Атамбаев болобу, Бакиев болобу, Акаев болобу, Отунбаевасы, Жээнбеков болобу, кимиси болсо ошонусу болсун. Туура эмес болуп атабы, туура эмес деп айтам. Мен көзүнчө айтам. Кеткенден кийин баатыр болбойм. Ошол кезде айтыш керек. Эмне туура эмес болуп атат?